Сонун жаңылыгым бар силерге. Биздин ушул эки кызыбыз Нурайдай менен Айгүл, бири кабарчы, бири оператор-монтажер кыргызстандыктардын чөнтөгүнө 260 000 сом түшүрүштү. Тактап айтканда, экөөнүн иликтөөсүнөн кийин Германияга барып, ортомчуларга алданып, айлыгын толук ала албай калган, атүгүл ур токмокко кабылган студенттердин эмгек акылары төлөнүп берилди. Алардын акыбалы тууралуу, укуктары бузулгандыгы тууралуу Нурайда иликтөө жасаган болчу. Буга чейин силер аны көргөнсүңөр. Жалпы 300 000ден ашуун ирет көрүлдү биздин платформаларда. Ошол иликтөөнүн арты менен жанагыл Райзе деген компанияны иштеткен ортомчу бир тууган түрк эже сиңдилер Оя жана Гүл Симондон кордук көргөн 9 студентке 2800 евросу кайтарылып берилди. Я получила от компании Райзе 400 евро. 130 евро алдым. 150 евро алдым. Ушул иликтөөдөн кийин Билим берүү министрлиги студенттерди алдыда мына жайкы сезон келатат, чет өлкөгө чыгаарда байлагыла, тил үйрөтөбүз, анан ал жакка барып иштетебиз деген компаниялардын баардыгына эле ишене бербестен адегенде текшергиле, тарых таржымалын билгиле деп билдирүү таратты. Билим берүү министрлигинин билдирүүсүнө улай эле биз канткенде алданып калбаш керек, же болбосо канткенде укугуңду кайра калууна келтирип, ала албай калган эмгек акыңды, акчаңды аласың. Ошол тууралуу дагы азыр чечмелеп берели. Ошол студенттер ата-энесине да айтпаган ымандай сырын, көргөн кордуктарын айтып берген, алардын таламын талашып, маселесин чечкен активисттин пикирин уксак, кантип алданып калбаш керек, же болбосо алданып калгандан кийин кандай чараларды көрүш керек? Месе Ширин Талипованы угалы. Студенттер да мен да кантип каяка кайрыларыбызды билбейт экенбиз, чынында айтканда. Андан кийин эле ар кайсы жактан сураштырып, ушундай бизде ЦТГ бар экен. Ал жака заявление жаздык. Андан кийин медиа хабтын эмеси чыкты, чын айтканда. Жана расследовательский интервьюсу чыкты. Андан кийин ызычуу башталды да. Чын айтканда, компаниянын ЦТГнын кылган иштери момундай жарыялуу болду. Ошондон кийин эле бизге мындай жардам тийди да. Компания сразу эле ошо албаган зарплаталарын төлөп беребиз деп чыкты. ЦТГ бизге кайра чалып, сурооңор, вопросуңар чечилип атабы, же чечилбей атабы проблемаңар деп кайра сурашып, ушундай. Эми айтып кетер сөзүм, студенттер биринчиден ушундай проблема болсоңор, ушул проблеманы жеткичекте силер биринчи договорду каралыш керексиңер, сөзсүз. Силер жанталашып эле мынакей жумуш чыкты деп кете бербей, сураш керексиңер, жумуш болбой калса кандай болот, квартиранын акчасы канча болот, ооз-эки сүйлөшүп анткени силер аны төлөйсүңөр, силердин убактыңар кетет, акчаңар кетет, мээнетиңер кетет. Андан тышкары кайра эле ушундай проблема болуп, ушундай проблема менен ээлешип калсаңар, биринчи очередь ЦТГ кайрылыш керек. Бул түп-түз эле ошо ЦТГнын жумушу экен. Студенттер миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Алмаз Алыбаевке дагы кат жазып кайрылышкан. Ал киши маселе кантип чечилгенин дагы айтып берди. Бүгүнкү күнгө карата арыз жазган биздин жарандардын кайра арызы келип түштү. Тараптарынын ортосунда эч кандай дообуз жок. Бул компания боюнча тиешелүү акча каражаттарды алдык деп чечим кабыл алынды. Ошонун негизинде арыздар кароону өздөрүнүн өтүнүчү менен токтотулган. Экинчи маселе боюнча биздин жарандарга орой мамиле кылган чет мамлекеттик жарандар боюнча тиешелүү биздин каттар дипломатикалык консулдук мекемелерге жөнөтүлгөн. Алар дагы териштирилип бүткөндөн кийин кошумча маалымдалат. Чет өлкөгө чыкканда баардыгы мусапыр. Ал жака баргандан кийин кандайдыр бир кокустук болуп акчаңызды ала албай калсаңыз эмне кылышыңыз керек? Кийинки кеңешти угуп алалы. Биздин Migrant Check It KG сайтында тиешелүү чат-боттор бар, WhatsApp менен байланышканга мүмкүнчүлүк бар. Ошону менен бирге түз байланыш телефондору аркылуу маалымат берсе болот. Экинчи жолу биздин Кыргыз Республикасынын чет жактагы дипломатикалык консулдук мекемелерге арызы менен кайрылып, ал жерде дагы түз байланыш телефону аркылуу биздин ошол Migrant Check It KG сайтында даректери, телефон, түз байланыштары көрсөтүлгөн. Ошол аркылуу дагы өзүнүн укугун калыбына келтирүү боюнча консулдук жардам сураганга толук кандуу шарттар түзүлгөн. Биздин иликтөөдө көрсөткөндөй, эгерде сиз чет өлкөдө иштеп же окуп жүрүп кандайдыр бир укугуңуз бузулса, кордук көрсөңүз, ал эми ошону баяндап,
укугуңузду калыбына келтириш үчүн же болбосо эмгек акыңызды алыш үчүн журналисттерге же тийиштүү тараптарга кайрылсаңыз, анда анын алдында баардык фактыларды видео, аудио, фотого тартып, кыскасы фиксация кылыңыз. Колуңузда далилдер болушу керек. Биздин иликтөөдөгү каармандар ошондой далилдер бар болгон үчүн сураганын өндүрө алышты. Андан тышкары ошол сиз иштеп жүргөн чет мамлекеттеги Кыргызстандын элчилигине, өкүлчүлүгүнө, андай расмий өкүлчүлүктөрү жок болсо, диаспораларга, активисттерге кайрылыңыз. Коркпостон эле ошол жактагы полицияга, тийиштүү органдарына чалып, арызды жазыңыз. Ал жакта дагы ушундай чет өлкөлүк жарандардын, мигранттардын укугун коргогон өкмөттүк эмес уюмдар бар. Алар тууралуу дагы кадимки эле Google'дан чукулап маалымат алып алсаңыз болот. Андай органдар же болбосо жанагы бейөкмөт уюмдары сиздин укугуңуз бузулса, аларды териштирүүгө жана чекит коюуга милдеттүү. Эгер көйгөйүңүз болуп эмне кыларды билбей жатсаңыз, эң акырында эч бир органга тилиңиз өтпөсө, анда бизге, журналисттерге кайрылыңыз. Биз бардык фактыларды иликтеп тактап чыгып, маалыматты жайылтканга даярбыз. Ошол эле учурда дагы бир кайталап кетейин, колуңузда сиздин укугуңуз бузулгандыгы тууралуу далилдүү маалыматтар болсо абдан сонун болот. Анан достор, мен кийип турган футболканы көрүп атасыңар. Биз Медиахаб мындай футболкадан бир тобун чыгардык. Ушундай сонун иликтөөлөрдү жасаган журналисттерди колдогуңар келсе, биздин ушул футболкаларды сатып алсаңар болот. Баасы кымбат эмес. Ушул телефондорго кайрылсаңар, силерге маалыматты берет кантип сатып алыш боюнча. Ошол достор, биз менен болуңуз, бизди көрүңүз, комментарий жазыңыз.